Отуз эки жаштагы бир үйдүн жалгыз уулу Адилет Жалалдин уулу тез арада бөйрөк алмаштыруу операциясына муктаж. Бейтап 1 айдан бери гемодиализ алууда. Бирок эми диализ бул кандай десем, өмүр бою алганга болбойт да. Ошон үчүн азыркы учурда трансплантация кылыш керек болуп жатат. Ал азыр дарыланып жаткан борборго оор абалда түшкөн, эки бөйрөгү тең жараксыз болуп, кан агып, денеде шишик пайда болгон. Диализ алып аткан больнолордун өзү негизи акыбалы оор болот. Ошого байланыштуу эми жаш жигит экен, неме кылат болбосо пересадка кылып почканы алмаштырып алсам, кийин багындай диализ албай, эл катары мындай жакшынакай болуп жүрүп эме кылам деген ой менен ошондой аракет кылып атыптыр. Уштапта бейтап гемодиализди акысыз алууда. Бирок дары-дармегине айына 50 000 сомдон ашык каражат кетирип жатабыз деген оорулуунун апасы коомчулуктан жардам сурайт. Өзүбүз жөнөкөй ошо агартуу тармагында иштеген жөнөкөй мугалим. Балам дагы ушул Бишкектеги университеттердин биринден окуу жайды бүтүп, Кызылкайдагы университетте тарых сабагынан мугалим эле ооругандыгына байланыштуу балам да иштей албай калды. Учурда 1 жылдан бери ушул оору менен алышып келе жатат. Бул биздин жалгыз балабыз, анын үстүнө уучубузду улап, туяк калтыра турган жалгыз уул болгондуктан баламды ушу чет мамлекеттерге алып барып, бөйрөгүн алмаштырууга туура келип жатат. Ошондуктан сиздерден көптөн көп өтүнүп сурап кетем. Ошо балама жардам бериңиздерди. Дарылануу үчүн 40 000 АКШ доллары керектелет. Бул сумма чогулса, анын үй бүлөсү дароо операцияны баштайбыз деп турушат. Адилет өзү мектепте жакшы окуп, жогорку окуу жайды ийгиликтүү аяктаган. Айыксам, агартуу тармагына салым кошом деген тилеги бар. Ишенал Арабаев атындагы университетке тапшырып, ал жерден ушул эл аралык мамилелер факультетин бүтүп, аяктап, жумушта иштеп да көрдүк, университеттерде мугалим болуп. Буюрса жакшы болуп кетсем, түзөлүп оңолуп, ошол мугалимдик кесипти аркалап, кайра ошол жумушума кирип, ошол балдарды тарбиялап дегендей, жакшы ошол кесибимди улантам деген ойдомун. Көптү көрсө көл болот дегендей, ыйык орозо айында үй бүлө кайрымдуу элден жардам сурайт. Кайдыгер карабаган жарандар экранда көрсөтүлгөн реквизиттерге каражат которсо болот. Орусиядан акча которгондор үчүн 22 02 20 81 73 81 62 41. Топчубаев Ахматали. М-банк 0770 35 12 46. Назарбаева Айнура Абдыжапаровна.